Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев түштүктө шайлоочулардын чоң колдоосуна ээ. Көпчүлүк эксперттер Жалал-Абад шаарында болгон шайлоону саясий күчтөрдүн алдыдагы президенттик шайлоого болгон алдын ала даярдыгы катары сыпатташып, Өнүгүү прогресс партиясынын жеңип чыгышы өзү эле айтып турат дешет. Оппозициянын Жалал-Абаддагы жеңиши элдин бийликке болгон көз карашынын өзгөргөндүгүн айгинелеп турат дешет серепчилер. Бул туурасында кабарчыбыздын материалы. Жалал-Абад шаардык кеңешине буга чейин шайланган депутаттар төраганы шайлай албай, бир пикирге келе албай таркашкан болчу. 28 майда шаардык кеңешке 7 партия ат салышты. Серепчилердин баамында бул жолу эки партия Өнүгүү прогресс менен КСДПнын ортосунда айыгышкан катуу күрөш болду дешет. Анткени соңку 3-4 жылдан бери Жалал-Абадда биринчиликти Өнүгүү прогресс алып келген. Ал эми бийликчил партия ушул биринчилик үчүн бардык күч аракетин жумшады дешет талдоочулар. Канчалаган административдик ресурс колдонгону менен элдин бийликке болгон көз карашы өзгөрүп, эл өз тандоосун кылды дейт жарандык активист Адил Турдугулов. Курчак КСДП партиянын депутаттары ал жакка барып өз күчүн колдонгонго аракет жасашты. Бирок ошого карабастан эл мындай өз добушун басымга карабастан добуш бергени, булар чын эле мындай административдик ресурс аягына чейин мындай күчүн жоготуп бараткан белгиси катары баласак болот деген ойдомун да. Бакыт Төрөбаевдин партиясынын жеңишке жетиши анын түштүктө шайлоочулардын чоң колдоосуна ээ болгондугун көрсөттү дейт серепчилер. Жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоолорду көпчүлүк талдоочулар алдыдагы президенттик шайлоого даярдык катары сыпатташкан. Бирок анда оппозициянын жеңип чыгышы элдин чыныгы тандоосу кандай болгондугун Жалал-Абад шаары көрсөтүп койду дейт Адил Турдугулов. Бирок кандай гана административдик ресурс пайдаланбасын, бирок ошол оппозициялык партиялар өтүшү бул ошол биринчиден ошол жергиликтүү калктын маанайы өзгөргөнү жана алардын жаңы толкун, жаңы муундун күтүп жатканын белгиси катары бааласак болот. Эми мен албетте ойлойм, булар кескин түрдө бирденке өзгөрүп кетет деп. Бирок бул ошол келерки президенттик шайлоого карата элдин маанайын биле турган регион болду деп эсептейм да. КСДП жергиликтүү кеңештерде өтпөй жаткандыктан бийлик жаңы партияларды түзө калып, коалиция түзүүнүн аракетин көрүп жатат дешет талдоочулар. Эч кимге белгисиз партияларды түзө калып, себеби СДПК партиясы өтпөй жатат, эл колдобой жатканын билип, эч кимге белгисиз партияларды жергиликтүү кеңештерге катыштырып, административдик бурмалоо жана башка аракеттердин негизинде өткүзүшүп, анан бир коалиция түзүп, ошол жерде бийликти кармап базып алуу аракетин көрүп жатышат. Өнүгүү прогресс Жалал-Абад шаардык кеңешине өткөн саясий партияларды куттуктап, аларды шаардын келечеги үчүн чогулуп тегерек столдун үстүндө талкуу жүргүзүүгө чакырды. Партиянын мындай аракетин башка партиялар колдошу керек дешет жарандык активисттер. Бирок кайрадан Өнүгүү партиясы ошол мыйзам түрдө кызматташуу болсун дегени, булар чыныгы мындай революциялык маанайга эмес, чыныгы мындай туруктуу өнүгүү атына жараша мындай аракет кылып жатканын белгиси. Албетте бул чакырыкты бийлик кабыл алыш керек жана конструктивдүү түрдө сүйлөшүү жүргүзүш керек деген ойдомун. Изач Шугуралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.